9 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Ишкерлер үчүн электр энергиясы кымбаттайт. Тиешелүү токтомо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 октябрда кол койду. Ага ылайык электр энергиясын өнөр жай, айыл чарба жана тиричиликтен тышкары колдонгон керектөөчүлөргө төлөм 1 киловатт саатына 376,7 тыйын өлчөмдөгү тариф боюнча жүргүзүлөт. Буга чейин ишкерлер 1 киловатт саат электр энергиясы үчүн 287 тыйын төлөп келишкен. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөн соң күчүнө кирет. Бишкектин вице-мэри Накталай төлөгөндөр үчүн жол кирени көтөрүү боюнча үн катты. Бишкектин вице-мэри Жамалбек Рысалиев демилгенин максаты жарандарды жол кирени Накталай эмес, тулпар карталары же каалаган банктын колдонмосу аркылуу QR код менен төлөөгө өткөрүүгө үгүттөө экенин белгиледи. Накталай акча менен төлөгөндө айдоочуга тоскоол болуп, ошону менен бирге сол чөнтөгүнө салым кошуп жатканыбызды моюнга алышыбыз керек. Биз мэрия тараптан канчалык аракет жасап жатканы менен адамдык фактор деген да бар экен. Автобустарды аябай айдап талкаланып жатканына күбө болуп жатабыз. Жүргүнчү мисалы 1000 сомдук акча берип, аны майдалап 20 сом алып калыш үчүн жолду карабай алаксып кетип жатышат. Планды аткарып чөнтөгүнө да акча салып кетиш үчүн кубалашып айдап жаткандарын көрүп жатасыздар, деп жазды Рысалиев Facebook барагына. Вице-мэрдин айтымында шаар бийлиги жашоочулар менен кеңешип, маселени коомдук талкуу аркылуу чечүүнү каалайт. Бирок айрым соцтуу уюм колдонуучулары маалыматты бурмалап, мэрияда келесоолор иштейт деп жазып жатасыздар. Карта менен төлөп, айдоочуну алаксытпай, ошону менен бирге көмүскөгө, сол чөнтөккө кетип жаткан акчаны мамлекеттин казынасына түшүрөлү деген изги тилегибиз бар, деп жазды ал. Буга чейин Бишкек мэриясы Накталай төлөгөндөр үчүн жол кирени көтөрүүнү сунуштаган. Мекеменин транспорт департаментинин башчысынын орун басары Бакытбек Сарымсаковдун айтымында тариф 30-40 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Сот журналист Адыл Акжол уулунун камактагы мөөнөтүн узартты. Бишкектин 1-май райондук сотунун 3-октябрдагы чечими менен журналист 4-ноябрга чейин тергөө абагында камакта болот. Акжол уулунун кармалганы 12-августта белгилүү болгон. Адвокатынын айтымында журналистке Айтурган Маматкулованын өлүмү тууралуу видео чыккандан кийин ачылган WhatsApp тайпадагы билдирүүлөргө байланыштуу массалык башаламандыкка чакыруу айыбы тагылган. Кийинчерээк Акжол уулуна опуз алап акча талап кылуу беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгон. Милициянын маалыматына ылайык, журналисттин үстүнөн Ысык көл облусунун тургуну УКМКга арыз менен кайрылган. Анда Акжол уулу 8-июлда YouTube каналында анын катышуусунда тартылган видеону өчүрүү үчүн ийри өлчөмдө акча талап кылганын билдирген. 33 жаштагы Адыл Акжол уулу 2022 жылдан 2023 жылдын июнь айына чейин ЛТР мамлекеттик телеканалынын башкы директорунун орун басары, быйыл марттан июнга чейин УТРКнын башкы директорунун орун басары кызматтарында иштеген. Акыркы кездерде ал түрдүү темаларда видео сюжеттерди даярдап, өзүнүн YouTube каналын өнүктүрүү менен алектенип жүргөн. Бүгүнкү күндө анын каналында 797 000 катталуучу бар. Ош диний билим берүү мекемелерине камераларды орнотуу тапшырмасы берилди. Нукатта медреседе болгон окуяга байланыштуу 8-октябрда Ош облустук казыяты диний иштери боюнча мамлекеттик комиссия күч органдары жана облустагы диний окуу жайлардын мүдүрлөрүнө чукул жыйын өткөрдү. Анда диний окуу жайларда ички тартипке көзөмөлдү күчөтүү, коопсуздук боюнча тиешелүү чараларды көрүү боюнча тапшырмалар берилди. Эми диний билим берүү мекемелеринде видео байкоочу камералар орнотулуп, ички тартипти жөнгө салуу үчүн нөөмөтчү мугалимдер дайындалат. Берилген тапшырмаларды аткаруусу боюнча облус аймагында атайын текшерүү жүргүзүлөт. Буга чейин Нукат районундагы медресенин айтымында 2 өспүрүмдүн ортосунда жаңжал чыгып, алардын бири бычактан алган жаракатынан улам каза болуп калган. Курулуш компаниялары көп кабаттуу үйлөрдүн жанына бала бакча, мектеп курууга милдеттендирилет. Бул тууралуу Минкап башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаев парламент жыйынында мектеп жетишсиздиги тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында мекеме учурда тиешелүү нормаларды иштеп чыгуу менен алектенүүдө. Курулуш компаниялары көп кабаттуу үйдүн курулуш планын бизге алдын ала көрсөтөт. Биз ал жакта жашай турган адамдын санына карап, курулуш компанияларын социалдык объектилерди да курууга милдеттендиребиз, деди Төрөбаев. Жыйында билим берүү министри Догдургүл Тендирбаева мектеп курууга сабыт өнүктүрүү фонду $50 миллион бөлүүгө даяр экенин билдирди. Анын айтымында бул келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору жакында парламенттин кароосуна киргизилет. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, мектеп жетишсиздиги маселеси Бишкекте өзгөчө курч. Шаардагы мектептерде 50 000 окуучуга орун жетишсиз. Жалпы өлкө боюнча 2173 мамлекеттик жана 204 жеке мектеп бар.